Азыркы учурда мына президент сот тутумуна мындай камкордук көрүп, жакшы мамиле кылып атат да. Өзүңүздөр сезип атасыздарбы? Эки жолу айлык майнаңыздар көтөрүлдү. А бизден болгону талап ушул адилеттүүлүктү сактап бергиле деген эле талап. А бизде кандай болуп атат? Бизде тескерисинче. Биз айлык майынан да жогорку деңгээлде алгыбыз келет. Взятканы дагы жогорку деңгээлде алгыбыз келет. Биз өзүбүз ичибизден оңолушубуз керек. Бизге сырттан взятка алба, акчаны алба, элди кыйнаба деп башка органдардан бизге жардам кереги жок. Мурдакы жат көрүнүшүңөрдү токтотуп койгон. Түшүнүктүү судьялар, бул биринчи сиздерге тиешелүү, анан сот аппаратынын кызматкерлерине. Мындан ары мыйзам үстөмдүк кылат. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев иш сапары менен Нарын шаарына барды. Анда жайгашкан Нарын райондук, Нарын шаардык административдик жана областтык соттор жана сот департаментинин башкармалыгынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Аталган соттордун судьялары жана аппарат кызматкерлери менен кеңейтилген жыйында чечимдердин адилеттүү кабыл алынышы, эмгек тартибинин сакталышы жана мамлекеттик кызматкердин этикасы боюнча маселелер талкууга алынды. Азыркы учурда мына президент сот тутумуна мындай камкордук көрүп, жакшы мамиле кылып атат да. Өзүңүздөр сезип атасыздарбы? Эки жолу айлык майнаңыздар көтөрүлдү. 51 секрет менен турабы? А бизден болгону талап ушул адилеттүүлүктү сактап бергиле деген эле талап. Башка ашыкча эч ким мыйзамсыз же башка талаптарды койгон жок сиздерге. Турабы? Значит, биз кайтарбайлыбы? Элдин ушул сот системасына салкын көз карашын жойбойлубу? Биз азыр элге иштешибиз керек. Элдин кызыкчылыгы биз кордобошубуз керек. А сиздер эмнеге шарт түзбөйсүздөр? Мындай нерсе болбойт. Мындан ары башка идеология менен иштешиңиздер керек. Бул жерге сотко же судья болуп, мен байымын, мен мындай жашоом жакшы деңгээлде болуш керек деген түшүнүктөрдүн алыс болушуңар керек. Но биз азыр ушундай позицияда иштесек, биз алыс кетпейбиз. Азыркы учурда талап башка. Дресс-код сакталыш керек. Мамлекеттик кызматкер сыртта жүргөн жарандардан айырмасы приятный, таза жүрүш керек. Турабы? Тартиби сакталыш керек. Сотко элдин ишенимин арттырышыбыз керек. Мамлекетти көтөрүш керек. Мына ушул биздин шартыбыз. Бизде башка багыт жок, бизде бир эле жол. Анан ушул багытта кимиңиздер иштейм дегениңиздер, иштеңиздер. Жок, иштей албайм, мага мындай туура келбейт талаптар десеңиздер, анда жөн эле сиздер менен унчукпай эле, жакшы жаман көрүшпөй эле, анда арызыңыздар жазып, башка жумуштарды кылыңыздар. Коррупциялык схемалар менен иштебегиле. Бул жат көрүнүш. Азыркы учурда ким коррупциялык схема менен иштеген, бул система эмес, бул бир гана системаныкы эмес, бул мамлекеттин да душманы болот. Мен мындай эле айтып коеюн. Сапаттуу чечимдер кабыл алыныш керек. Сапаттуу. Бул деген сапат деген сөз, бул адилеттүү жана мыйзамдуу, негиздүү чечимдер кабыл алыныш керек. Турабы? Вот ушул жагын камсыз кылыңыздар. Жогорку соттун төрагасы сот кызматкерлеринин иш шарттары менен таанышып, жумуш орундарын карап чыгып, сот аткаруучулар жана сот приставтары менен баарлашып, кесиптик милдеттерди так жана жоопкерчиликтүү аткарууну баса белгиледи. Район территориальный старший азыр ылдый жаап кетти жумуштан. Приставбы? Пристав. Улар эми приставда өзүңүз турасыз. Башка биз баласы бар, Бул жакта ким? бул жерде турат. Сиз. Административный сот болчу, анан бул жерде иши ремонтталган. Сот аташуулар каякта турат? Алар өзүңөрдө азыр шаардык соттун имараты силер да ошол жерде турасыңар да. А бияк административный суд бошоп кеткенден кийин приставдар чындап эле батпай чыккан кабинеттер тар болуп тиякта да. Түшүнүктүү. Бул жерде азыр мен мындай карасам жакшы эле жетиштүү экен пока. Эскилик эле болбосо, сиздер чыдап иштеп туруңуздар.
Мен жана айтып кеткендей, кечээ сүйлөштүк. Мына областтык соттун төрагасы турат. Бир жерге бул сот адилеттүүлүк үйүн курушубуз керек. Ошондо баардыгыңыздар бир жерге топтолосуздар. Түшүнүктүүбү? Ага чейин бул жерде жакшына аяк биягын оңдоп бергиле. Кичине бир аз эме кылгыла, тазараак актаттырып бергиле. Ну, бул жерге пока иштеп тургула, чыдап туруңуздар. Жогорку соттун төрагасынын иш сапарлары соттордун ишинин сапатын жогорулатууга, алардын натыйжалуулугун арттырууга жана жарандардын сот тутумуна болгон ишенимин бекемдөөгө багытталган. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич сот тутумуна камкордукту аябай кылып атат. Жакшы мындай жылуу мамиле кылып атат сот тутумуна. А бизде кандай болуп атат? Бизде тескерисинче. Биз айлык майынан да жогорку деңгээлде алгыбыз келет. Взятканы дагы жогорку деңгээлде алгыбыз келет. Биздин көрүнүш ушул. Аны эмнесин жашырабыз? Азыркы учурда элдин сотко болгон көз карашы салкын. Аны бардыгыбыз эле билебиз. Бу жерде жашырып же жасалмачылыктын кереги жок. Мына сот аппараттары ортомчулугуңарды токтоткула. Ар бир ишке киришкениңер фактлар болбосун. Урматтуу төрагалар. Бул жерге өзүңүздөр ушул жагына көзөмөл жүргүзүңүздөр. Бир дагы аппарат кызматкери ал иш, бул иш дегениңерди укпайлы, көрбөйлү. Эгерде эгерде сиздер ушундай көрүнүштөргө жол берип, унчукпай коюп, аларды дагы кубаттасаңыздар, анда өзүңүздөргө да ошондой жараша чара колдонулат. Биз өзүбүз ичибизден оң болушубуз керек. Бизге сырттан взятка алба, акчаны алба, элди кыйнаба деп башка органдардан бизге жардам кереги жок. Эгерде ушундай эле болбой колуңар туткакпы, анда эмне кереги бар? Камалып, урук тууганды ызылдатып, үй бүлөнү ызылдатып, анда азыр эле акырын арызыңарды жазып эле тынчыраак эле кетип калган жакшы болот. Мен кет дегенден алысмын. Бирок өзүнө ишене албагандар системага азыр иштебеш керек. Анткени биз башка түшүнүк менен, то есть идеология, башка идеология менен кетебиз. Мурдакы жат көрүнүшүңөрдү токтоткула. Түшүнүктүү судьялар, бул биринчи сиздерге тиешелүү, анан сот аппаратынын кызматкерлерине. Бардыгы ачык айкындуулук, прозрачность деген болуш керек. Тартип деген болуш керек. Элге, элдин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштешибиз керек. Мындан ары ошондой багытта эле иштейбиз. Өзүңдүн кызыкчылыгың үчүн андай мына түшүнүү болсо да жок кылыш керек андай. Мен кээ бир сөздөрдү угуп калып атам. Бизге соттор кеңеши же төрага адвокат боло албайт, бизди басмырлашат, бизге кысым көрсөтүшөт. Эч ким кысым көрсөтпөйт, эч ким баскырбайт. Өзүңүздөр туура нукта, мыйзам чегинде иштеңиздер. Түшүнүктүүбү, урматтуу судьялар? Идеологияңыздарды өзгөртүңүздөр. Мен сиздерге мына бир эле мына ортодо адилеттүүлүк турат. Бул адилеттүүлүктүн баасы жок. Урматтуу соттор. Бул адилеттүүлүк болот. Мунун баасы болбойт. Это бесценно. Ушуну да сатпагыла. Мурдагы жат көрүнүштөр токтотуңуздар. Мындан ары мыйзам үстөмдүк кылат. Ким ошондой жат көрүнүштөргө кабыл болуп, же ошондой көрүнүштөрдө иштеген болсоңуздар, биз өзүбүз чара колдонобуз. Болгондо дагы катуу чара колдонобуз. Мыйзам чегинде. Таза эле экен. Таза эле экен, жакшы экен. Силер кылдыңарбы ремонт же өздөрүбү? Канча расход кетирдиңер? 5 миллион кетти. Жакшы экен да имаратыңыздар. Ар жакта эмне? уборный. Уборный элеби? Же эмеби? Дем алуу бөлмөсүбү? Дем алуу бөлмө дегенде Бул дагы архив түшүнүктүү, да. Нормально экен. Бул ким экен? жардамчылардын
Жардамчысыңар? Екі жардамчыбыз. Иттин ичегисинде салаңдатпай алып койгула да. Бул не деген көрүнүш? Жарым саат шақырып. Все. Канцелярия бул департаменттин материалдык техникалык Салмасарбы? Сизге ким болуп иштейсиз? Алсейитова. Серкебаева Салтанат. Башка эмне жумуш аткарасыз? Госзакупка боюнча отурасызбы? Бардыгы мыйзам чегинде болсун. Ийгилигүшү баягы процентный соотношение боло турган капы болбогула. Андай да вообще болбосун. Ким биякта? Биякта мен отурам. Бияк эмне? Аякында бир комната, уборный бар. Анан жана серверныйларды ушу комнатага берейин. Сиз биринчи ишти алдыга жылыштыңыз, комнатаны жабыңыз да ошондой сервериңизди сактаганды билиңизчи биринчи. Айбек Исмаиловичтин залы. Сиздер экөөңүздөр да? Эки судьяга эки зал жасадык. Кана оснащение, цифровизация. Заявка менен быйылкы жылга коёбуз. Муну качан кылып бердиңер? Муну эми Атлет сот характеристикасын алып кеткен шеф. Качан алып кетти? Бергенбиз ремонт бүткөндөн кийин да коюп бергиле. Ошо канча убакыт өттү? Где-то 2 айдан өтүп кетти. Бул жерде процессор каралып атат, оснащениени бүтүрүп койгула да. Вообще силердин эмеңерди катуураак караш керек болуп атат. Бул оснащение жок ужечи. Келиңиз көрсөтүңүз батыраак. Бул архивиңиз. Бул жакта ким? Ким ол? Шаардык сот. Эмне мындай разнобой жайгашкансыңар? Мындай бир жаңсыл жайгашсаңар болбойбу? Тол биягына нар жагында 2-3 кабинет административный, анан кийин шаардык сот, нар жагында департамент. Эмне мондай башаламай болуп калган? Бир канат менен эметсеңер болбойбу? Нар жакта кызматкерлер отурбайбы? Эми сот аткарчылары менен департамент аралашып атат да, ошо сот менен департамент аралашып атат деген. Департаментке карай сот аткарчу, анан эмнени бөлүп атат? Сот аткарчу отдельно болот. Кана. Сиз көрсөтүңүз. Салмасыңарбы? Бул биякта таза экен. Кабинеттер. Атрибуттар соответствует. Ну кабинеттер таза экен. Туурабы? Ушундай ийип турган. Терезе болуп калганына байланыштуу ушундай болуп калды да. Ойлоп тапкыла, анда кайерине коесуң мындай чөтө? Туура эмес го турушу? Анда столду мындай жылдырып. Билбейм, караңыздар, туура. Ойлоштуралык. Так, болду. Архивдин эмеси өзүнчө бөлмөсү. Экинчи зал. Бул да оснащение болуп атты. Тигилештен кирмей болуп, анткени желекти бияка койгондо сол жактан болуп калып, анан ол жакка саяка турушун деп анан. Ал иште эмне бар? Тигилеш менен подвалга чөп, подвалда склад бар департаменттин. Бирок эшик жабык. Колдонулбайт да мындай. На всякий случай деп калтырып коюшкан. Бул жерде да оснащение жок. Бул жерде дагы жок. Бергенбиз да. Тез арада чечет. Жүрүңүз көрсөтүңүз. Мындай эмеңерди токтоткулачы. Чөтө эме болуп калыптыр. Башаламай. Бир кабинеттен мынандай кийимиси азыр эл келсе, элдики эмес, менин башым айланып атат да. Мына бир эмеге же административ сот жайгашкыла, же бирди шаардык сотко бергиле. Мындай башаламай болбойт да. Анан кийин эл мисалы бир жаран келди, бар ал жака бар, бул кабинетке бар, же номериңер жок кабинетиңерде. Кайсы кабинет издеп жүрүш керек экен да. Турабы? Бардыңар аралашып кетишиңер да. Мындай бир жаңсыл деген жок да силердечи. Берде ким? Биякта Салмасаң кимсиңер? Башка адис. Эмне кызмат аткарасыз, эмне милдетиңиз? Кадровый уполномоченный. Сот аткаруучу, сот департаментинин кызматкерлеринин деңгээли кандай? Профессионалдык деңгээли. Баарына тийиштүүбү? Мен тийишсиз багыттарды көрүп атам го.
жакшы эле. Жогорку билимдүү бар. Жок, жогорку билимдүү, профессионалдык деңгээлин сурап атам мен. Мен анын окууну бүткөн эмеспи деген сураган жокмун да. Мына суроого так жооп берсеңер. А мен кече сиздин көзүңүзчө эле, суроолорду бердим. Деңгээлди көрүндүбү? Кандай деңгээли? Сиз айтыңыз эми. Мына кадр башчыңыз аябай жакшы деп атат. Сиз айтыңыз. Кандай деңгээлде? Начарбы? Өзүңүз көрдүңүз. Мага жомокту айтпаңыздар. Түшүнүктүүбү? Мен мындай эмелердин баардыгын билем. Тем более мен департаменттин жумушун жакшы билем. Уят болот мындай айтканыңыз. Сиз айткандай бүттү иштүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Отуруп туруңуз. Уралбек Амантаевич, Маргарита Павловна, скажите, там качество досмотра нельзя. Жакындан тартып ар бир сот имараттарында элден онлайн сурамжылоо башталат. Ал үчүн QR код менен стенд орнотулуп, жарандар ал аркылуу сот кызматкерлеринин мамилеси жана калк үчүн түзүлгөн жагдайлар боюнча баа берип башташат. Жалпы жыйындарда бул багыттагы маалыматтар айтылып, түшүндүрмөлөр берилди. Сурамжылоонун жыйынтыгы ар дайым райондук, областык жана жогорку соттун төрагасына жеткиликтүү болуп турат. Башкалардын аны көрүүсүнө мүмкүнчүлүгү жок болот. Бул сиздики. Сез отасызбы? Айнек жерде отут. Неге? Сууктан ушут. Вычка барбы жокпу? Ичкен бар экен, жооп. Час. Түшүндүңүзбү? Эмне үчүн ушу тер деп атканынчы? Кана департаменттин башчысы. Неге жаптыңар? Бардығын емет қойын, ол жерде ауа жоқ. Берді судья іштеп отады. Қамсыздап бергіле. Бұл жағын. Отопление есть, центральное отопление. Очень слабо. Бияка келгичек алыстыч көп болуп атат. Анан подачасы жылуусу аз болуп атат градусу. Рас ошондой көйгөй барбы, ар бирин карап тургула. Баякындай жөн акчаны төлөбөгүлө айтылган. Түшүндүңүзбү? Кандайсыз? Салмасызбы? Иштер жакшыбы? Жакшы. Акташ керек экен да. Бардыгын аппак кабинет ушу сиздики эле эмне мындай болуп калган? Себеби? Таштанбек Бакирович. Качан оңдойсуздар? 1 айдан соң. Бул жакта да вычишкасын жаап койсуңар, э? Баармы? Аба жетпегендей болуп калып атабы? Эмнеге жаап койдуңуздар? Üstün açık bulma, üstüne düştüler de ошон үчүн жабылды. Эмне жетти үстүдө? Түнү биринчи жолу бирок мен демейинчи. Карап текшерип нече мына жабылып калган. Себебин билгиле? Мен себебин. Ийгилик болсун. Жардамчысы? Салмасыздар. Экөөңүздөр жардамчысыздарбы? Канча жылдан бери иштейсиңер? Стажыңар? 29? 13 жыл. Жардамчы катары. Жок. Жардамчы катары канча жыл иштейсиз? Жарандарга өз убагында берилип атабы соттун актыларын көчүрмөсү? Баягы 5 күндө бере турган, 3 күндө бере турган нерсеңер айлап, жылдап созулган жокпу? Ошол жагын караңыздар. Салмасыңарбы? Жардамчылары? Салмасыңарбы? Канча жылдык стажыңыз бар? 20? Бүт жардамчылар, жогорку тепкичтерге басып аткандар бүт ичинен өсүш керек. Кадрларды жакшы тарбиялаңыздар. Эч кандай көйгөй жокпу? Ийгилик болсун.